Бүгін ерте менен саат 6 чамасында Кыргыз-Тажик чегарасында эки тараптуу ок атуулар башталып, тез аранын ичинде эле Тажик тараптан бүт Кыргыз-Тажик тилкелеринин бүт барлык жерлеринен атуулар башталды. Буну мен азыр агрессия деп санаймын. Анткени биз күтпөгөн жерден дагы алар атып жатат. Ошону менен бирге чоң аруудалардан. Азыркы күндө биз тараптан дагы бүт чаралар колдонулуп жатат. Азыркы учурда ок атуулар токтолду элек, бирок тиешелүү жетекчилер Камчыбек Кыдыршаш, генерал Ташиев өзүнүн коллегасы, Тажик тарап менен коллегасы менен азыр сүйлөшүлдү. Бүт тарапка азыр ок атууну токтотуу деген командаларды бердик, бирок ок атуулар токтолду элек. Эгерде ок атуулар бардык жерлерде токтосо, анда жолугушууларды биз бүгүн өткөрөбүз. Эвакуациялар боюнча бүт чегарага жакын жайгашкан айылдардан элдерин бүгүнкү күндө чыгарып жатабыз. Албетте алар өзүнүн машиналары менен чыгарып жатат. Ошону менен бирге өзгөчө кырдаал министрлигинин бул жердеги кызматкерлери дагы чыгарып жатат. Азыр эрте менен биздин планыбыз боюнча мэрия, район, ошону менен бирге областтын тиешелүү жетекчилери бул жердеги ашканаларды, ресторандарды, чайханаларды баарын даярдап, ошолорго эвакуация болгондорго жардам берүү планы боюнча биз иштеп жатабыз. Алардын жайлары баары даяр. Азыркы кезде аракет кылып жатабыз, айылдардан эч кимисин калтырбаганга баарын эвакуация менен. Эрте менен саат 6-да башталганда ушул чоң талаада дагы биздин Актурпактан келе жаткан чоң тала жери, бул Баткен районуна карайт. Ошол жерден дагы алар тараптан Лаккан деген айыл тарабынан атуулар болду. Биз азыр убактылуу ал жолду жаап койдук, элдерди өткөрбөй жатабыз. Азыркы күндө акимдер сүйлөшүп жатат. Сох районунун акими менен дагы Ошко кетчү адамдар Сох анклавы менен өтсө болот. Азыр мамлекеттик органдар дагы баары өз тарабынан берип турат. Администрация биз дагы азыр интернет булактарында маалыматтарды берип турабыз. Маалыматта кандай бүгүнкү күндө кырдаал кандай болсо, маалыматтын баарын так элдерге биз жеткирип турабыз.